аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Өлкөдө мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленип жатат. Биз бүгүн мугалим үчүн өзүнө кам көрүү эмне үчүн маанилүү деген темада психолог Бегимай Тажанова менен маектешели деп турабыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Негизи мугалимдик кесип ардактуу жана ушундай жоопкерчиликтүү, өзүнө көп нерсени камтып турган кесип. Анан ушул мындай өзүнө кам көрүү деген мугалимдердин түшүнүгү мындай мугалимдикти кантип түшүнсө болот? Мугалимде өзүнө кам көрүү деген орус тилинде бул забота о себе деп айтсак болот да. Ошо эмне үчүн мугалим өзүнө кам көрүш керек? Кам көрүүнү кандай түшүнөбүз? Биринчи мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча бул мугалим өзүнүн ден соолугун караш керек, өзүнүн эмоционалдык абалын караш керек, өзүнүн ички дүйнөсүндө эмне болуп жатканын түшүнүш керек, өзүнүн эмоцияларын түшүнүш керек. Жана өзүнүн жеке жашоосунда, үйүндө өзүнүн абалы кандай сезет, ошо бүт в комплексе ошо мугалим өзүнө жакшы кам көрүш керек деп ойлойм да. Бул анын кесиптик жумушунда эмне үчүн мындай маанилүү? Биз кээде мындай логика салып ойлосок, мугалим өзүнүн кесибин жакшы билсе жана ошону окуучуларга түшүндүрүп койсо жетиштүү деп ойлойбуз да. Эмнеге бул мындай психологиялык жана жалпы анын абалы кантип балдарга таасирин же мындай кесибине таасирин тийгизиши мүмкүн? Мугалимдин ролу абдан маанилүү. Мурдакыдан бери, илгертеден бери ошо мугалим балдарга үлгү болуп келет. Азыркы учурда реалдуу жашоодо ата-энелер балдарын чыныгы жакшы тарбия ала албай эле. Анткени азыркы заман менен салыштырсак, мурдакы заманга караганда анча деле өзгөрүүлөр болгон жок го дейм. Ата-энелер дайыма эле көп иштейт. Акча каражатын табыш керек, жумуштары көп, ошондуктан балдар каралбай эле эртең менен кетишет, кечинде келишет. Бар эмес, но көпчүлүктө. Ошондуктан балдар ата-энесинен тарбия албай, мугалимден тарбия алат да. Бала бакча болсо тарбиячы эжесинен тарбия алат, мектептен мугалимден тарбия алат. Ошон үчүн салыштырсак, мугалимди ата-энесине караганда көбүрөөк бала көрөт да. Ошондуктан бул деген мугалим эмоционалдык контейнер деп айтсак болот. Бала үй бүлөсүнүн ичинде кандай мамиледе, үй бүлөсүнүн ичинде кандай ор турмушта может жашап келатат, ошонун баары топтолуп мектепке алып келет бала. Анын ички дүйнөсүндө көп эмоциялар болушу мүмкүн. Коркуу сезим, может тынчтануу сезим, ар кандай бир проблемалар болушу мүмкүн. Ошонун баарын мектепке алып келгенде мугалим ошо эмоционалдуу контейнер деп айтсак болот да. Ошо мугалим негизи баланын жашоосунда жалгыз туруктуу адам болот деп да болуп калышы мүмкүн да. То есть учитель может быть единственным адекватным взрослым иногда. То есть ошо өзү үлгү болгондуктан ошо баланын эмоциясын туура кабыл алыш керек. Туура кабыл алыш үчүн өзү да эмоционалдуу туруктуу болуш керек мугалим. Азыр өзгөчө 12 жылдык билим берүүгө өтүп атканда балдарга эмоционалдык интеллект ошолорду үйрөтүү маанилүү деп жатат. Демек, аларга үйрөтүүдөн мурда, аны башкаруудан мурда мугалимдер өзү эмоциясын туура башкарып, эмоционалдык интеллект жогорулатыш керек да. Мугалимдер деле
психологдор эмес да, алар деген окуп атканда бир жыл психология кесип эмес, предметин, психология предметин өтүшү мүмкүн, бирок мынчалык терең психологияны изилдешип, психологияны изучать этпейт, ошондуктан аларга кичине тажрыйба жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан алар өзлөрү менен иштебейт. Азыркы биздин Кыргызстанда көпчүлүк психологдорго барбайт, өзлөрүн түшүнүшпөйт, өзлөрү эмне сезип атканын, кандай абалда болуп атканын өзлөрү түшүнбөй, ошондуктан алар да туура эмес кабыл алышы мүмкүн да, баланын өзгөчөлүктөрүн. Ошон үчүн мен ойлойм, туура айтасыз. Ошо негизи эле мугалимдер арасында жана кесиптик чарчоо, выгорание деп бар го. Ошол канчалык кеңири мындай тараган? Негизи мугалим кесиби бул деген эң биринчи орунда турат да, кесиптик чарчоодон биринчи орунда турат. То есть эмоциональный выгоранияга ошо мугалимдер көбүрөөк башка профессиядагы адамдарга караганда көбүрөөк кабыл болушат да. Анткени деген дайыма фокус кармаш керек, дайыма жумуштарды аткарыш керек. Мектепте түшкө чейин деле иштесе, кечкиге чейин пландар жазыш керек, үй тапшырмаларды аткарыш керек. Мурдакындай 25 окуучу эмес, класста азыр 50дөн 60ка чейин окуучулар болуп атат. Анын баарын жетиши абдан оор. Ошон үчүн алар үйүнө да алып кетет, түнчүндө деле иштешет, кечке жатпай. Андан тышкары алардын үй бүлөсү бар, өзүнүн балдары бар, бала чакасы бар, бир туугандары бар, катыш. Ошонун баарына алар ошо жетишпегендиктен ошо выгоранияга кабыл болушат. Ушул эгер мындай мугалим чарчап, энергиясы түгөнүп жатса, же ушундай кесиптик бир күйүү болуп атканын кантип билсе болот? Өзүндө кандай белгилер болот? Өзү байкай алабы? Ооба, мугалимдер сөзсүз ушу информацияны алса, байкаса болот. Бирок көбү түшүнбөй эле иштеп жүрө бериши мүмкүн да. Биринчи белги бул жумушка келгиси келбейт. Балдарды көргүлөрү келбейт, балдарды мындай адам катарында көрбөй калышы мүмкүн да. То есть мындай грубо звучит, ребенка как личность воспринимать этпей калышы мүмкүн да. Инсан катары экен. Инсан катары кабыл албай, ошол жакта башталат. Кыйкыруу, урушуу, кемсинтүү балдарды, туура эмес эмоцияларын жанакы айтып келбедимби, туура эмес кабыл алуу, атаандашуу да болушу мүмкүн. Ошо биринчи белги, ошо мектепке келип иштегиси келбей калат. Эртең менен тургусу келбейт, тревожное состояние башталышы мүмкүн, раздраженность, мындай бат ачууланат, депрессивный бир состоянияларга түшүшү мүмкүн, ил агалары келип. Ошо белгилерден билсек болот, выгорание болуп аткан. Жана бул белгилерди мугалим өзүнөн сезе алабы? Сөзсүз сезе алат. Жумуштан кеткиси келишет, иштегилери келбей, бирок көпчүлүк мугалимдер акча каражаты керек болуп, ошо жумуш керек болуп, ошо иштеп жүрө беришет. Көп жылдан бери выгорание менен жүрө бергендер да көп. Отпускага чейин эптеп чыдашат. Отпускада 2 ай эс алып келип, кичине күчтөнүп, мындай жакшы маанайда келип, кайра жаз мезгилине жакындаганда кайра выгорание күчөйт. Ошентип эле кайра отпускага кетет. Ошентип эле круговорот болуп жашап жүрө беришет да. Кантип ушул абалдан мындай психологиялык жактан өздөрүнө өзү жардам берип, туура кантип чыгыш керек? Сөзсүз менин оюмча бул деген тайм менеджмент киргизиш керек эң биринчиден. Анткени убакытты туура пайдаланса, ошонун баарын алдын ала алса болот да. Ден соолугун биринчи орунга коюш керек, сөзсүз. Анткени ден соолугун мен кантип түшүнөм? Туура укташ керек. 7-8 саат сөзсүз укташ керек.
кечинде телефонду көп көрбөй эме азыр бүт эле адамдар ошо менен страдать этип атпайбы, что интернетте отурушат. Кечинде өзүнө убакыт жетпегендиктен ошо көп адамдар ошо соц сетиге кирип өзү менен наедине болгулары келет. Ошол жактан время самим собой деп коебуз да. Ошон үчүн интернетке кирип ошо уктабай жатып алышы мүмкүн. Ошон үчүн 1 саат мурун телефонду өчүрүп жатарда кээде бир жакшы маанай менен уктап, ошо 8 саат уктап, туура тамактанып, обязательно бир спорт машыгуусуна жазылып, ошондой болсо баары сонун болот деп ойлойм. Демек жана убакытты туура башкарууда мугалимдер көбүнчө эске алчу нерселер ошо уйку, спорттон башка дагы эмнелерди эске алыш керек? Кантип туура бөлүштүрүш керек чындап эле? Мугалимдер ошо эмнеге да выгорание болуп кетет. Анткени бир ролго кирет, ошо ролдон чыкпайт. Мугалим ролуна кирет. Мугалим ролунан үйдө деле ошо мугалим ролу менен жүрөт, үйдө деле ошондой башкарат. Байкасак, балдары менен деле мамилеси ошондой мугалимдей түзүлөт, үй бүлөсү менен, туугандары менен. Алар переключение кылыш керек да. Ар кандай ролдорду жашаганга аракет кылыш керек. Мен үйгө келгенде мен апамын, ата-энемне барганда мен кызымын, кесиптештер менен мектептен тышкары жолукканда мен коллегамын деп ошондой ар кандай ролдорду жашаганга аракет кылыш керек. Ошондо переключение болот, ошо жумуштан да чарчабайт, жумуштан тажабайт, жакшы ошол да жардам берет ошо. Ошол ар бир ролго кирип атканда бул ансыз деле белгилүү нерседей болушу мүмкүн да. Азыр мугалимдер мен чын эле үйгө келгенде апа катары аларга тамак жасап атам же үйдөгү жумуштарды кылып жүрөм деген сыяктуучу. Ошол туура ролго кирүү демек бул жерде таптакыр жумуш жөнүндө ойлонбой же жумуш жөнүндө сүйлөбөй деген сөзбү же кандай? Ооба, уже башка ролго киргенде уже жумушту өчүрүп коюш керек да. WhatsApp группалар бар, азыр мугалимдер баары WhatsApp группада бүт окуучулардын ата-энеси бар, окуучулар бар, ошолор менен коллегалары бар, ошо группалар менен жазыша беришет да. Мен көп байкайм, саат 12 болсо деле кээ бир мугалимдер бир задание алып, ата-энелер домашний задание сурап жазыша берет. Өзү үчүн мындай личная граница бар го, жеке чектер, ошону коюп алыш керек да. Саат 9-дан кийин мен бүт WhatsApp группаны окубайм. Азыркы телефондордо режим, спящий режим дегендерди бүт баарын колдонсо болот да, гаджеттерден. 9-дан кийин ошо SMS оповещениялар келбейт мисалы. Ошо сиз айткандай эле ошо өчүрүп коюу. Мен мугалим эмесмин, азыр бүттү. Эртең жумушка барганда мугалим болом деп туруп. Бүт проблемаларды, мектепте болуп аткан проблемаларды, окуучулардын проблемаларын үйгө алып келбей, ошол жакта калтырып койгонго аракет кылыш керек да. Биринчи жолу муну жасап аткан мугалимдер өзүн күнөөлүү сезип же кайсы бир деңгээлде чыныгы өзүнүн жумушун аягына чейин аткарбай аткандай сезиши мүмкүн болуш керек. Азыр дайыма ал ушул байланышта болуп туруп, окуучулар менен, ата-энелер менен, кесиптештер менен жооп берип атып, анан биз бул эрежени айтсак ишке ашырайын деп баратып, анан мен кандай болуп калдым деп мындай өзүн буга көндүрүш үчүн кандай кеңештерди бересиз? Негизи мугалим эң башынан эле туура жеке чектерди койсо, ата-энелер деле, окуучулар деле баары ошого көнөт да. Эрежени иштеп чыгыш керек, Ооба, туура эрежелерди коюш керек. Ошо эрежелерди койгондон кийин тыштап салбаш керек да, ошо эрежени аягына чейин аткарганга аракет кылыш керек. А то бир күнү можно, бир күнү нельзя, исключение дегендер болсо бүттү, уже эчтеке уже жарабайт да, андай эреже сөзсүз ойлоп тапкандан кийин до конца ошону кармаганга аракет кылыш керек. Башында кыйын болот, анан баары көнүп калат. Бул бир жагынан окуучуларды же ошол ким менен кызматташып атса, ошолордун баарын бир дисциплинага түшүргөнгө деле жакшы жардам берет окшойт.
ооба сөзсүз сонун жардам берет. Мамилелерди кандай десем жөнгө салганга, ооба. Дагы кандай кеңештер бар? Мисалы, демек алар өзүнүн физикалык абалына, уйкусуна көңүл буруш керек жана убакытты туура пландап башкарыш керек. Ооба, убакытты туура пландап башташ керек. Мисалы, кээ бирде мен өзүмдө деле бар, жумушту бат аткарып койсом, көп убакыт бош болот. Кээде ошону жалкоолонуп, аткарбай, чоюлуп жүрө берсем, ошо эмоционалдуу тревожность болот, ошону аткарыш керек деген фоновая тревожность. И в итоге бүт күнүм насмарку кетет деп айтсам болот да. То есть ошондуктан ошол да кирет. Пландаштыруу, көп техникалар бар, ошо кантип убакытты туура пайдаланса болот деген. Сөзсүз тетрадь, блокнот ачып алыш керек. Ошол жака пландарды жазып туруш керек. Биз пландарыбызды жазсак, ошону аткарганга жеңил болот. Анан ошо аткарылган пландарды чийгенде абдан сонун маанай пайда болот да. Мен ушундай жумуштарды аткардым деген. Ошон үчүн сөзсүз мен ким менен сүйлөшсөм, ошо баарына рекомендовать этем да, что блокнот ачып алгыла, задачаларыңарды жазгыла. Ошо дагы бир техникалар бар. Бир тетрадьти 4кө бөлүп алып, эң важный задачкаларды жазабыз, неважные задачки. Ошентип бөлүштүрүп алып эле ошо сфера менен эле аткарса оңоюраак болот. Чек-листтерди жасап алса болот мугалимдер өзүнө. Мону сөзсүз бүтүрүш керек. Бүгүн мээбизде да план болот. Ошону баттан аткарганга мындай жардам берет. Жана унутуп калбаганга дагы. Унутуп калбаганга, билгенге, ошондо убакытканы мындай туура пайдаланса болот деп ойлойм да. Анан дагы оюма келип атат. Биздин техника бар да, сурайбызда, өтүп кеткен жылыңдын ичинде эң жакшы эсиңе келген моменттер кайсы депчи, эң өзүңдү бактылуу сезген кандай моменттер бар. То есть вспомни самые счастливые моменты в жизни деп суроо беребиз да. Аны эстегенде эмне болот? Эстегенде бир 5-6 события эске келет экен бир жылдын ичинде. Элестетсеңер. Бул аз, 356 дней в году. Ошонун ичинде 5 эле бир события эске келчү. Бир абдан сонун тоого барганы, может жакшы көргөн баласы үйлөнгөнү, может неберелүү болгон. Ошо 5-6 события эске келет экен да. Ошондуктан бул аябай ойлондурат. Анан капа кылышы мүмкүн, то что биз ушундай рутинада жашап кете беребиз, бирок эстечү моменттер жок болуп калат экен да. Аз эле болуп калат. Ошон үчүн мугалимдерге кеңеш, ошо выгорание болбош үчүн сонун бир ушундай эске калчу моменттерди көбүрөөк жашаганга аракет кылуу. Балкимчи бул жерде ошондой учурлар көп эле болгон, эсте калчу. Анан болгону ошол учурда ал эстей албай аткан. Же сөзсүз ал ушунчалык бактылуу болсо, аны эстеп калыш керек беле? Ооба. Анча эсте калбаса, значит, анча деле жакшы бир нерсе болгон эмес да. Демек, бул жерде мугалимдерге мындай көңүлгө алчу нерсе, ушундай учурларды көбүрөөк жашаш керек, көбөйтүш керек муну. Бул андан ары чарчоону азайтат. Кантип бул иштейт психологияда? Мугалимдер өзүн бактылуу сезет. Ушундай бир жакшы моменттер болсо, өзүнүн үй бүлөсү менен бир тоого барса, ошол природага чыкканда абдан адамдар бактылуу сезет экен. Исследованиялар бар. Тоого, паркка, көп бактар өскөн жерге, токойлорго барса, бул деген депрессиядан профилактика. Балдарга да өнүгүүсүнө жакшы. Экинчиден ошо жакшы музыка угуп, классическая музыканы угуш керек экен. Ошо классическая музыка да бул нервный системаны успокаивает. Мындай бир жакшы бир абалга алып келет. Ушундай медитацияларды кылуу,
медитация азыр көбү билбейт аны кантип туура аткаруу. YouTube'га кирсе толтура түрлүү медитациялар бар, ошону эле сайып коюп эле кайталаш керек, инструкциясын инструкциясын кайталап, жөн эле транспортто кетип баратып деле наушник менен угуп, 1 сааттык жол болсо, ошо 1 саат ошо медитацияны укса деле абдан сонун жардам берет. Не обязательно бош убакыт болуш керек эмес. Же жатарда ошону угуп жатып, ар кандай темаларга бар медитация. На финансовое благополучие, уктай албаган адамдарга на сон, как заснуть, профилактика тревожности, түрлүү видеолор чыгат. Ошонун бирөөсүн алып тандап алып эле кайталай берсе сонун болот да. Ушул мындай мугалим өзү чарчап жүргөн болсо, биз айтып аткан эмоционалдык выгоранияда болуп аткан болсо, бул мындай окуучуга менен болгон мамилесине кандай таасирин тийгизет? Ошо жана башында айтып кеткендей эле, мугалим контейнер болуп атат да. Окуучунун эмоционалдык абалын туура кабыл алып, кайтарыш керек да. Возможно, айтып атпайбызбы, азыркы ар кандай үй бүлөлөр бар. Зордук зомбулукта жашап аткан балдар болушу мүмкүн. Ата-энеси миграцияга кетип, туугандарыныкында жашап аткан болушу мүмкүн. Ички дүйнөсүндө кандай бир проблемаларда жашап жүрүшү мүмкүн. Ошолор келет. Ошо мугалим жалгыз ошо туруктуу адам болуп берет экен да балдарга. Балдар болсо мугалимди канча бир 30-50 бала отурса бир класста бир мугалим турат, асында албетте ошо мугалимди эле гана карашат да. Мугалим аларга үлгү болот. Мугалимдин маанайы, мугалимдин көз карашы, кандай көз менен карайт, жакшы көз менен карайбы, жаман көз менен карайбы, кыйкырабы, бүт баарын балдар сезет. Эсе мугалим өзү мындай эс алып келип, жакшы маанайда мындай шуткаларды айтып, тамашаларды айтып, мындай жакшы маанайды көрсөтсө, балдар ошо энергиясын алат да. Анан ошондой эле кайра жооп кайтарышат. Мугалим жинденип, капризничать этип, мындай характерин көрсөтүп, балдарды карабай, жакшы. Балдар деле ошону сезет. Алар да ошого кайра. Это заразно, можно сказать. Анан мугалимдер бир гана окуучу менен эмес, анын ата-энеси менен дагы байланышып иш жүргүзөт да. Демек бул жерде ким менен болбосун анын бир баарлашуусуна эгер өзүн ал жакшы сезип турса, жакшы натыйжа берет. Ооба. Дагы жана айтпай калыптырмын. Чарчап турган мугалим теманы да жакшы түшүндүрө албайт да. Ал эс алып, жакшы маанайда келсе, идеялары көп болот. Анан сонун информацияны балдарга бере алат да. Өзүбүздү деле элестетсек, биз башыбыз ооруп атса, уйкубуз келип атса, эптеп эле өткөрүп салгыбыз келет да. Эптеп өтүп кетсинчи, 30 минутта, 40 мүнөт өтүп кетсинчи дегендей эле. Ошон үчүн бүт баары всё хромает. Сиз азыр немеде окуучулар, мугалимдер үчүн дагы атайын психологиялык вебинарларды өтүп жүрөсүз. Мурдакы иш тажрыйбаңызда мугалимдер менен иштешип атып дагы көбүнчө алар мындай кандай суроолор менен кайрылышат? Кандай көйгөйлөрү бар психологиялык? Мугалимдер менен иштеп жатканда процентти бөлүп койсом болот азыр, приблизительно 50% бул деген личный жашоосу менен кайрылчу. Үй бүлөсүндө болуп аткан проблемалар менен. Ар кандай жашоодо боло берет го. С мужем проблемы, с детьми проблемы своими. Там кайне кайната менен ошондой эмелер менен да обращениялар болчу. Анткени адамдын өзүнүн ички жашоосунда жакшы болбойтса, ал мектепке да ошо маанай менен келет да.
сабак өткөргөндүн ордуна ошо жакшы бир балдарга бир жакшы бир информация бергендин ордуна фокус артка кетет да. Өзүнүн оор абалына, проблемаларына, анткени деген бир абдан жаман бир проблема болуп атса, естественно, сабак жөнүндө ойлой албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн психологдор бар болсо жакшы деп ойлойм. Ошо мектепте болсо психологдор жардам берип, мугалимдер өзүнө келип уже балдарга көңүл буруп баштамак да баттан. Экинчи проблема бул деген окуучулар жөнүндө кайрылат. Дети с трудностями, например, оор абалда балдар, тентек балдар, сөз укпаган, тартиби начар балдар жөнүндө кайрылчу да. Вот мени укпай айтат, сабакта башкаларга тынчтык бербей жатат, айтышат, жаман сөздөрдү айтат, балдарды урат деп ушундай проблемалар менен келчү да. Ошо основной эки причина. Ошол биринчи көйгөйгө мындай сунуш катары, эгер бардык мектептерде негизи психолог жок, анан бардык мугалимдерде ошол учурда психологко кайрылуу деген мындай адат деле же муктаждык деле андай жок да. Ушул учурда кантип мындай фокусун буруп же ушул абалда аларда мындай расписание бар, сөзсүз сабакты өтүш керек да. Анан кантип бул кырдаалдан чыкканга кеңеш берет элеңиз? Азыркы учурда чыныгы мектепте психолог бар болсо деле, ал деген чыныгы балдарга азыркы биз түшүнгөн терапия өткөзө алышпайт. Ал деген неблагополучный семьяда балдардын артынан жүрүшөт, мектепте психологдор үйлөрүн кыдырышат, алар менен профилактика жүргүзүшөт, ата-энелери менен жолугуп сүйлөшүшөт. Балдар менен деле бир сааттан, как положено, терапия өткөзүшпөйт. Мындай өткөрө алышпайт да, убактысы тар, ресурстары жетпейт ага деле. Тем более мугалимдерге психологиялык жардам не положено мектепте. Мындай между слов эле бир совет сурап алып эле, бир сүйлөшүп эле эметип кетпесе бир 10-15 мүнөт. Так биз түшүнгөн психологиялык жардамды ала алышпайт. Ошондуктан мугалимдер өзүнүн колуна алыш керек ал ситуацияны. Реальность такая. Биздин Кыргызстанда ушундай, Ошон үчүн алар өзүлөрү өзүнө кам көрүш керек. Жанагы биз баштагандай өзүлөрү психологдорду издеш керек, мындай центрларды табыш керек. Акчасы жок болуп атса мындай бекер жардамдар бар, мындай центрлар бар. Бесплатная психологическая помощь оказывается. Телефондон кайрылса болот, онлайн кайрылса болот. Ошондойлорду изилдеп өзүлөрү өзүнө жардам бергенге аракет кылыш керек да. Ошол учурда мындай тез арада иштей турган атайын ыкмалар барбы? Если психолог жок болуп атса, сөзсүздө мен мындай кеңеш берем да. Дневник, кайра эле жанакы дневникти заводить алып, ошону ачып алып, ошол жака бүт проблема, эмоцияларын жазыш керек. Ошо бул самоанализ болот. Өзүнүн ичинде, мээнде толуп аткан бүт ойлорду, сезимдерди ошо блокнотко чыгарып салат да. Өзү да ошону окуп бир чечимге келиши мүмкүн. Бир туура чечим табышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи ыкма ошол деп ойлойм. Экинчи учурдагы ошо мындай көйгөйү менен болгон балдарда ошол эле тынчтанбай, дайыма сөздү укпай же өзүнүн мындай жеке жашоосунда көйгөй болуп аткан балдар менен иштешүүдө кандай кеңештерди айтасыз практикалык? Мындай дети с сложностями болуп атса, аларга көчө эле ушундай темага вебинар өткөм. Мээрим тартуулаш керек биринчиден. Мээрим. Көңүл буруу жана мээрим. Анткени деген көп балдар ушундай абалга мээрим жетпегендиктен келиши мүмкүн. Анткени эмнеге тартипсиз болуп калат, эмнеге чыр чатактарды салат, эмнеге башка балдарды урат, эмнеге тынч отурбайт. Анткени ал балдар ушундай поведение менен өзүнө көңүл бурганга аракет кылат. Үй бүлөсүндө ата-энесинин көңүлүн бурганга аракет кылат, мектепте мугалим эжекесинин. Ошондуктан алар мээримди издегендиктен ошо мээримди бериш керек да.
өзүнчө класска киргизип алып, башка балдардын көзүнчө урушпай, кыйкырбай, мындай кемсинтип жаман көрбөй, отдельно жалгыз киргизип алып, бетме бет монтип сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек. Сен жакшы баласың, сен мыкты баласың, эмнеге ушундай болуп атат, мен сага кандай жардам бере алам деп туруп, жакшы мамиле кылса эле ошого балдар өзгөрүшү мүмкүн да. Эси такыр бир начар болуп атса, абдан түшүнбөгөн бала болуп атса, анын бир жакшы бир талантын изилдеп таап, ошо талантына, күчүн жумшаганга аракет кылыш керек. Ошондо бала өзүнө ишенип, өзүн жакшы көрүп, өзүндө мындай мотивациясы пайда болот. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип атат. Эфир соңунда мугалимдерге кайрылып өтсөңүз, мындай өзүнүн психологиялык абалына көңүл буруп атканда эң негизги жогоруда биз айтпай калган кеңештер болсо, эмнени эске алыш керек, кантип көңүл буруш керек жана бул эмне үчүн маанилүү? Мугалимдерди ошо мугалимдер күнү менен куттуктайм. Бул деген абдан сонун кесип, бул кесипте адамдардын үй бүлөсүндө да баары жакшы болот деп билем. Анткени бул деген Кудайга жаккан иш. Анткени мугалимдер өзүнүн балдарына көңүл бурбай, башка Кыргызстандын балдарына көңүл буруп, аларды тарбиялап жүрөт. Ошондуктан мугалимдердин балдары жакшы болуп чоңоюшат, көп байкайм. Үлгү мындай жашоосунда кыйын болуп чоңоюшат мугалимдердин балдары. Ошондуктан мугалимдерге ден соолук каалайм, күч кубат. Анан дагы кандай кеңештерди берет элем. Бул жыл чын эле абдан оор жыл болот деп ойлойм. Экспериментальный жыл. Бизде биринчи жолу ушундай болуп атат, 12 жылдык образование. Ошон үчүн бир жыл чыдап койгула, кийин уже оңоюраак болот деп ойлойм. Анан ушундай бир оор абалда болуп атсаңар, эмоционалдык выгоранияга кабыл болуп атсаңар, өзүңөрдү биринчи орунга койгула, өзүңөрдү ойлогула. Биринчи силер өзүңөрдү жакшы маанайда алып, ден соолугуңарды жакшы карап, өзүңөр бактылуу болсоңор, жаныңыздагы бүт адамдар бактылуу болот. Силердин үй бүлөңөр бактылуу болот, окуучуларыңар дагы. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, мугалимдерге пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы мугалимдерди кесиптик майрамы менен куттуктап, жогоруда психологдун айткан кеңештери сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө пайдасын тийгизет деп ишенебиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бүгүн биздин студияда мейманда психолог Бегимай Тайжанова болду. Биз мугалимдер өзүнө кантип кам көрүш керек, ал эмне үчүн маанилүү деген суроонун тегерегинде сүйлөштүк. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.